Assalamu alaikum dostlar, jana dostушкалар, frendler жана френдесалар, таксырлар жана таксыркалар. Азыр мен Жалал-Абадтагы Вылкысым Жеңиш паркынын ичинде турам. Арт жагымда бул былтыры анча миллион сомго курулган туалет. Эми жабык турат, бирок мен ойлойм, бул заманбап, ичинде жагына унитаздар коюлган, жанагы туалеттердин бирөөсү да. А бирок иштебей турат, жабык. Мына адамдар бир жака бара албайт, мына эшик болсо, аны эшикти түбүнө уже отметкаларын коюп кетти. Эми каяка барсын? Мана көрүп карасыңар. Азыр көрүнбөйт го, мына ичкери мүмкүнчүлүк балким мында көрүнөттүр, мага көрүнбөйт. Кандай экен иши? Мен эмне дегим келет? Урматтуу шаардын жетекчилери, могул жерде дагы мина коюптур бирөө, бул жерде мина турат. Урматтуу шаардын жетекчилери. Бул Вылкысым паркы, Жеңиш паркы. Бул Жалал-Абадтагы эки парктын бирөөсү. Адамдар эс алат бул жерде. Бул жерде бала чакасы менен келет. Жашы жетип калган абышкалар, байбичелер келет, эс алат. А кийин бир жерге барып чүш-пүш кылып коеюн десе, бара турган жер жок. Бар, тиги жакта, алыс бурчуда, алыс тигинде бар. Кирип барсаң көзүң ачышат. Условия жок. Бул Байчечекейден 50 метр бул жерде. Могул адамдар, мына карагыла. Мына туалетти жаныга адамдар кафеде отуруп бир сыйра мындай миналарды коюп кеткен. Мына көрүп атасыңар. Урматтуу Эрнисбек Абжалович, ушундай суроодо ошончо акча кетирип, туалет курдуруп, эмнеге иштетпей отурат? Паркты билбейм, кимге карайт парк? Парк управление парковбу же коммунальный хозяйствогабы же зеленхозгобу? Суроо пайда болот да, эмне үчүн былтыры бүткөн туалет иштебей жатат? Адамдар муну толтуруп ташады. Удобрение кылып, жерди семиртип, өзүнүн отходдор менен. Ошондой вопрос да. Бул вопрос мени эле кызыктырбаса керек, көбүбүздү эле кызыктырса керек. Рахмат, жок.